Кутман кечиңиздер менен жалпы телекөрүүчүлөр НТС телеканалында кайрадан Шербет шоу программасы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, окумуштуулардын айтуусу боюнча адамды 1 минут күлсө, жашоосу 1 жылга чейин узарышы мүмкүн экен. Эми болбоду дегенде биздин жарым сааттын ичи сиздер үчүн 29 минутту мына күлкү шаңга бөлөнүп өтөт деген ишенич бизде бар. Анткени Шербет шоу телеберүүсүнүн жалпы жамааты жана бүгүн биздин студияга келген коноктор сиздер үчүн кызматта. Демек биздин жашообуз дагы 30 минут ичинде 30 жылга узарышы толук мүмкүн. Кызматыңыздарда адаттагыдай эле Элдос Аскарбеков жана Белек Беркинбаев. Эми бүгүн биздин атмосфераны шаңга бөлөөчү жылдыздар узагы даяр. Андыктан биринчи тайпаны чакырып алалы. Кол чабуулар менен Айымдар тайпасы. Бүгүн айымдар бир тайпага топтолгон экен. Тааныштырып өтөлү. Баары ырчы айымдар биздин эжекелер Жидеш Идрисова, Назгүл Токтакунова жана Айжан Газиева эжекебиз. Кол чабуулар. Саламатсыздарбы? Жакшы, маанайыңыздар сонунбу? Сонун. Бүгүн бир гана бир студиябызды ичмес телекөрүүчүлөрдүн баарын күлдүргөнгө аракет кылабыз, Албетте силерге бүгүн бир аз атаңдаштык туудура турган биздин жигиттерден түзүлгөн мырзалар командабыз бар. Келиңиздер, кол чабуулар менен жигиттер командасы. Кол чабуулар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай, биздин конокторубуз жалаң эстрада ырчы жылдыздары. Ар бириси кандай ырдайт экенин билебиз. Эми бүгүн кимиси мындай юмор жагында да жакыныраак экенин аны сиздер менен алдыңкы мүнөттөрдө бирге билмекчибиз. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Саламатчылык, жакшы, рахмат. Манай 5. Манай 5. Эң сон. Эң сону. Сиздерде да 5 деп ойлойбуз. Анча эмес. Анча эмес бизде. Анча эмес, бирок биздин команда бүгүн утат буюрса мырзаларды. Эмне үчүн анча эмес болуп калышы мүмкүн? Мындай Тамашалап көтөрсүн деп айтып окшойт. Мындай бүгүнкү берүүбүздү баштаардан алдын мындай бир аз кызыктырчу суроолорубуз бар. Ошолорду мүмкүн болсо берип алалы ар бириңиздерге. Алгач мынакей алдыда турган Ильяс мырза, сизден баштайлы эми. Сизге бир 5-6 суроо берип көрөйүн. Ал суроолорду деген сиз каалаган жообуңузду берсеңиз болот, бирок ооба, жок, билбейм дегенден башкаларды. Ооба, жок, билбейм, анан дегенде болбойт. Байкап калдым. Ушул жерден кармасаңыз болот экен деп. Калгандары менен жооп бере берсеңиз болот, Баштадыкпы? Келиңиз, кол чабып коелу, Ильяс мырза. Ильяс мырза баштады. Кандай, жакшы келип алыпсыздарбы? Жакшы келип алдык. Эшикте кар жаап атат деп угуп атабыз. Чынбы? Эшикте кар жаап атканы белгисиз. Нияз мырза, сиздин иниңиз болот да. Нияз иним болот. Сомнительно айтып. Болот. Сиз эстрада ырчысыз. Ырчы эстрадан. Азап. Мынакей шарттын бир аз түшүнүп калган үчүн өзгөртөбүз. Азыр сиздерге суроолорду берем, бирок калып айтып жооп бергенге аракет кылыңыз. Каттап айтканда мынакей атыңыз Жидешпи? Жок, башка эле атты айта бересиз мисалы. Каалагандай да. Шарт түшүнүктүү болсо келиңиздер, кол чабып коелу. Жидеш айым. Жаңы эле айтып өткөн суроо баштасак, мынакей атыңыз Жидеш. Атым Жээнбек. Жээнбек? Ооба. Биз кайсы теледолбоордо катышып жатасыз азыр? КТРде болушубуз керек, Музабо передачасында, ооба. Каякта иштейсиз? ЦУМда парфюмерия сатып иштейм. Парфюмерия. Эстедиңби? Биз алган парфюмериядан. Отыр мен 5 суроо берем дедим беле. Канчанчы суроо берип атам сизге? 6-чы суроону бердип уже. Кармалган жок, кармал иш керек эле. Ушул конкурсту Назгүл эжекеден баштасак болмок экен. Эң негизги жакшы эки тараптын мындай ой жүгүртүүлөрүн албетте анын тапкычтыгын да текшерип көрдүк. Эң жакшы деңгээлде экен. Буюрса калган конкурстарды эң мыкты деңгээлде өткөрөт экенбиз, Кол чабып коелу. Бул биздин биринчи раунд, ал эми экинчи раундка сапар тарталы. Экинчи раундубуздун аты Пикассо деп аталат. Бул кагаздар турат, баарыбыз көрдүк столдун үстүндө. Дал ошол столдун кагаздын ичинде эки сөз катылган. Биринчи командада бир сөз, экинчи командада биринчи сөз. Дал ошол азыр бул жака сахнага бирөөңүздөр чыгасыздар. Ким аябай жакшы сүрөт тартса, анан кагаздын ичиндеги сөздү калган эки адам болушунча жакындатпай сүрөттөп бергенге аракет кылыш керек. Ошол сөздү. Түз маанисин айтпайбыз, кыйыр мааниде. Кызык болуш үчүн мен ойлоп атам, Айымдар командасы баштаса жакшы болот. Сиздерден ким шайланып чыгат буга? Эң жаман сүрөт тарткан, мен баштайм го. Бизге канчалык жаман басып ошончолук жакшы. Келиңиздер. Биз карайлы эле. Албетте.
Бир суроону алабыз. Мо, Ооба. Аха. Алып, отуруп алып. Отуруп алып, тартып берсеңиз болот. Аха. Ошол жерде краскалар бар. Жана биздин эмне суроо экенин азыр белгисиз. Сөздү көрүп алдык, Эми ошол сөздү болушунча түз маанисин айтпай, кыйыр маани менен түшүндүргөнгө аракет кылалы. Назгүл эже табабыз. Эме, Назгүл түтүн чыгарат да, түтүн чыгарып атканда фу дейт. Темирден жасалган. Азыр биринчи тартабыз. Тура, ошо жолду тартса. Ал эми эң эле кызыктуусу Темирден биздин коноктор тарткан сүрөттөрдү шедеврге айландырчу агабыз бар. Алдыңкы мүнөттө тааныштырабыз. Рекорд коюшубуз керек. Бол. Азамат. Тура. Ошо тура эле. Эми терезелерди тартып кой, терезелерин. Мындай биринчисинде. Түтүн тартсак Окшошту. Түтүн тартпады уже, тартып турбайбы? Эмне түтүн тартып турат? Окшошту. Ооба, окшошту. Бизге берилген Бул сөз. сөз эмне эле? поезд. Поезд. Ал жакта эмне деп жазылган? Поезд. Кол чабуулар. Жакшы. Мырзалардан келиңиз. Нияз мырза, сиз өтөсүз го деп ойлойм. Жок, молодец дейт. Жана Ал сүрөттү алып койсоңуз болот. Сатат. так. Ооба. Кайсы сөзгени билдик? Сүрөттөйбүз жакта. Албетте мырзалар болгондо силерге кичине кыйынчылык туудура дедик. Эшектин акеси. Артында Биринчи тартсын, эшектин акеси. Азыр эшектин акесин кандай мындай элестетет экен көрөлү да. Эшектин акеси барбы? Микрофонго. Не, арага алыш керек. Микрофонду жакыныраак кармоолабы? Нияз кыйын. Тура эле тартып баштады, мен ошону көрүп атпаймын деп. Үстүнө Балким эшектин акеси төөдүр, Болот да мындай бир тууган эмес, бирок мындай кандай тууганчылыгы бар да. Кийинки сөз. Эми бул эмне? Сизден эле сурайлы. Сизге айтылган сөз эмне эле? Атарабы? Азаматсыңар. Кол чабуулар. Эшектин акеси атарабы экенин билип жүрөбүз да. Сиздики атарабыңыз тикодон экен го, мына кичинекей. Жакшы. Эки тарапка тең ийгиликтүү биринчи тапшырманы аткарып алды десек болот. Кол чабуулар болсун бири-бирибизге. Кол чабуулар. Өзгөчө сонун сүрөттөрдү бизге тартуулашты, бирок чын-чында мына өзүңөрдөн сурап көрөлү. Сүрөтүңүз жактыбы? Жок, мен Жаккан аракет эмес. кылдым тест тартышка. Жакты? Жакты. Мырзалардыкы жактыбы? Бардыкы жаккан жок. Ушул сүрөттү мынакей атайын бул жака художник байкебиз чакырганбыз. Бир өзгөчө бир шедевр кооздоп берет. Сиз кийин силер ошону мактанып мен тарткам деп деле жүрсөңөр болот. Ошону ишенесиздерби? Бир өзгөчө сонун бир көрккө келет деп ушул сүрөткө. Ишенебиз. Анда болсо келиңиздер, бул жака биздин байкебиз чакырылды. Айдар Касымбеков байкебиз. Кол чабуулар. Атайын. Ассаламу алейкум. Айдар байке, ассаламу алейкум. Мынакей сизге деген өзгөчө сонун эки сүрөт турат. Аны Берүүбүздүн аягына соңуна чейин айландырат. Биз болсо 3-чү раундга өтө берели.
Üçüncü rauндты түшүндүрүп өтөлү. Üçüncü раунд өзгөчө раунд десем болот. Сиздерге тапшырма берилет. Канадыр бир тасмадан үзүндү. Ал тасмадагы үзүндүнү өтө оригиналдуу, креативдүү кылып үн коштошуңуздар керек. Азыр экрандарда сиздерге берилген тасмалар көрсөтүлөт. Даярбызбы? Биринчи мырзалардан баштайлы. Айымдардан баштаганбыз жана. Экранда мырзалардын тапшырмасы. Кандайсың? Жакшы, мыналар кимдер? Мына кайсы? Мен дырдап чыгайын деп келдим эле. Жаңы образын көрдүңбү? Көрдүм, сен ким деген ырчысың? Тата уландын жаңызымын. Анчалык жакындабы мага. Мен Замир Арыкбаевмын. Тойлорго чакырып турсаң. Макул, чакырып турсаң чакырып турайын. Канчадан кыласың? Самада мен иштешедим. Мен жаңы образым жактыбы силерге? Кыздар десең. Сенин образың жакпаган курттарың бар экен. Курттап турат окшойсуң. Мырзаларга кол чабы. Алиби биздин тайпа аябай даяр. Биздин тайпа буйрса эң сонун үн коштойт. Кеттик анда айымдардын тапшырмасы. Баштадык. Балдар, бул эмне? Алып кел. Бул деген конкурска даярдалган баракча. Конкурс жарыялайм. Мо баракта эмне тартылып турат? Эмот. Мээңерди жакшылап иштеткиле. Ойлоңгула. Эмот, таяк окшойт. Таяк экен, таяк деп айтканың туура болуптур. Таяк экен. Көрсө. Каяктагы таяк. Мээңди жакшылап иштет айтып атпаймынбы? Мо конкурста билесиңби кандай приз бар? Чымын чапкыч деген приз бар. Жакшылап ойлон ошон үчүн. Мээңди иштет жакшылап. Уктуңбу? Мен ула чымын чапкыч эмне кереги бар? Эмне кереги бар дейсиңби? Бул необычный чымын чапкыч. Мындай эч кимдерде жок. Чымын чапкычты базардан деле сатып алсам болот? Базардан? Кайсы базардан? Азыр Инстаграмдан карап көрөлчү, кайсы базардан. Так. Ош базардабы же Дордойдобу? Ош базардабы. Эч жакта таппайсыңар мындай чымын чапкычты. Мээңерди иштетпесиңер тургуламыдай. Кеттим мен башка жака. Башыбызды жакшыраак эле иштетип, утуп алсак болмок чымын чапкычты. Я. Ооба, туура айтасың. Башыбызды иштесек жакшы тапмакпыз, Вдруг дагы таап калабыз, иштетип көрбөйлү башыбызды. Я, кандай дейсиң? Жүрү табалы. Кол чабар айымдарга. Ана биздин тайпа аябай оригиналдуу кылып. Үн коштоп беришти. Акта еш керек. Бул жакта жигиттер командасы утулганын моюңар алыш керек. Себеби дегенде мындай. Эмне үчүн утулдуңар айтайм. Себеби дегенде мындай биринчиси чымын чаккыч, каяктан алышты билген. Анан экинчиси сиз могу Дордой менен Ош базарды билгениңиз үчүн. Эгерде
Жидеш айым кайсы жактан өзүнүн мындай сахнадагы кийимдерин алат деген болсоңуз түшүнүп Жоо белгилүү. Айымдарга 1 упай. Эми кийинки этапка өтөбүз. Кийинки этабыбыз коноктор жарнама деп аталмакчы. Мындайча айтканда азыр биз силерге бир сөз айтабыз. Ошону реклама кылып, ушунчалык сонун айтып беришиңер керек, чтобы мындай көргөндөрдү алгысы келип кетет, балким товар болсо, балким кызмат болсо, колдонгуңуз келип кете тургандай, Түшүнүктүү болсо, айымдардан баштайлы, Ооба. Эки тайпага бирден сөз берели. Мырзаларга милиция, ал эми айымдарга депутат. Депутат деген сөздү азыр болушунча жарнамалайбыз. Элдин баары эфирден соң депутат болгусу келип кетсин. Ким чыгат? Ардактуу телекөрүүчүлөр, жарнама сынагына бизде мынакей айымдар атынан ким? Айжан эжеке, сиз чыгасыз, Келиңиздер кол чабуулар менен. Кол чабуулар. Айжан эжекебизди бул жака чакырмакчыбыз. Жана сизге катылган сөз депутат деген сөз каттык. Ошол сөздү кантип реклама кылып өтөт экенибизди азыр баарыбыз бирге байкамакчыбыз. Эми депутат болууга ар бир эле адам боло албайт болуш керек, бирок болгон депутаттарды деле телевизордон көрүп жүрөбүз. Бул кесиптин эки жагы бар, жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Бул оюн болгондон кийин мындай күлкүмүштүрөөк жагын айтып кетким келет. Телевизор сайсам көп депутаттардын же урушуп атканын көрөм, же уктап атканын көрөм. Кээ бирде болсо чай ичип тамак жеп атканын көрөм. Же телевизорду сайсак бизде ар дайым эки киши сүйлөшүп отурган болот. Бирөөсү депутат, бирөөсү ведущий, алып баруучу. Депутаттын дагы кандай жакшы жактары бар? Служебный машиналары бар. О, квартиралары бар. Креслолору кожаный, жакшы. Анан өкмөттөн крокодил кожасы болушу мүмкүн, билбейм. Анысын депутат болуп көргөн эмесмин, андай кресло отурган эмесмин, ошон үчүн аны жакшылап айта албайт экенмин. Сиз депутат болбой туруп аябай көп нерсе билет, служебный машина, кожаный, крокодилди. Бир нерсе бар деп. Негизи болгуңуз керек депутат? Жок, мен министр культуры болгум келет. Ким? Министр культуры болгум келет. Маданият министри. О, Балким келечекте. Кол чабуулар Айжан эжеге. Кошумча суроо бердим деле, кажети жок деп ойлойм. Акырынан өз ордуңузда. Кол чабуулар. Чоң рахмат. Мырзалардан ким? Нурлан насип чыксын. Нуке дейт, мынакей. Кол чабуулар. Келейин. Сиз депутат эмессиз, сиз милиционер. Эми Нурлан Насип мырза, мынакей азыр бизге милиция деген сөздү канчалык катуу реклама кылып бере алат экен, азыр бирге көрмөкчүбүз. Баштадык. Урматтуу кыргыз элим, милиция болуу бул жакшы кесип деп ойлойм. Анткени өзгөчө мырзаларга жарашат бул кесип. Биринчиден элибиздин коопсуздугун сактайбыз. Элибиздин чечилбеген маселелерин чечсең болот. Ошондуктан милиция бул жакшы кесип, айлыгы аз болсо дагы, бирок көп жумуштарды бүтүрүп элибизге жардам беребиз. Анан депутаттарды камайбыз деп койсуң. Депутаттар акча алса, аларды алып барып камайбыз. Эми мындай суроо да. Жумуштун сонунда отурса, эмне үчүн өзүңүз милиционер болуп иштеген жоксуз? Өзүм мырчы болуп иштеп жүрөм. Негизи мындай, милицияны мактап жактаганга жараша, мисалы, милиция түшүп көрдүңүз беле? Милиция түшүп көргөм. Түшүп көргөм. Ошон үчүн билесиз, мындай канчалык жакшы экенин. Акчаны бергенине караганда. Жумуштун эки жагы болот. Ак жагы, кара жагы болот. Андыктан багы милиция болгон бул жакшы эле кесип. Анткени милициялар болбосо, элибизде тынччылык болбой калат да. Ошондуктан милиция болуңуздар, мырзалар. Кол чабуулар. Мынакей үчүнчү сынагыбыздын жыйынтыгы боюнча эки тарапта тең абдан эле жакшы болду, бирок бул жолкусунда бираз мындай ачыкка чыгып милицияга түшүп көргөм деген сөз үчүн Нурлан Насипке 1 упай беребиз. Эми бираз музыкалык тындоого да мезгил берели. Айымдардын атынан Назгүл эжеке, сиз музыкалык белек ачууга алдырбайбыз ачууга. Жатышат салбай намызга, бири-бирин көрө албаган сулуу кыздар, жаш кездеги жалындары калды комузда, турмуш оюнчук эмес кыздар, элбетине жарашпаган жаман кыймылдар, көргөн көз уялат кол карагандан,
kızlar Uruşkanda nemi bilinbeyt kıyınınlar Kayda kaldı urmat sıyınlar Açuğa aldır bağın uruşpay Bari bir başı eviz turmuşka Fayda çok andan bu dünya jalgan Açuğa aldır bağın uruşpay Bari bir başı eviz turmuşka Fayda çok andan bu dünya jalgan Bu dünya jalgan Köygen köyümleri çeçileyin dep özümden Canım benim birge aktı boğup gözünden Anca degen açı oylar çıkıp aytıldı Eğer köngül kursak sözüne Yüzündeki cesalmaları ağıp kaldı Köngülün vurup aylananı oyun saldı Kantip olsun karmaşuğusu solulardı Tasiri kanatar bir yanı Açuğa aldır bağın uruşpay Bari bir başı eviz turmuşka Fayda çok andan bulduğuna jalgan Açuğa aldır bağın uruşpay Bari bir başı eviz turmuşka Fayda çok andan bulduğuna jalgan Bulduğuna jalgan Сонун жагымдуу чыгармадан соң 5-чи раундга аттандык. 5-чи раунд өзгөчө раунд десек болот. Бүгүн биздин бардык ырчылардын оратордук искусствосун текшерип көрөбүз. Ким канчалык деңгээлде жакшы элдин көңүлүн өзүнө бура алат. Айымдардан баштайлыбы, мырзалардан баштайлыбы? Айымдардын 40 чачы улуу деп коет. Айымдардын 40 чачы улуу. Айымдар десек 60 жаш болуп калат экен. Келиңиздер, ким? Мен оюмча азыр Жидеш эже чыкса жакшы болот болуш керек. Себеби деген Анткени оюнга мына Айжан эже чыкты. Азыр оратордук искусствого сиз чыксаңыз жакшы болот болуш керек. Келиңиз, кол чабуулар. Мына ардактуу телегөрүүчүлөр, айымдар атынан аке Жидеш эжекебиз бул жакта турат. Азыр ситуацияны мындай кылабыз. Сиз концерт берип атасыз Бишкекте. Анан ошол концертке элдин баарын агитация кылып чакырышыңар керек. Ой, менин концертим сонун болот, келгиле деп. И ошол эле учурда бул экраныбыздан биздин сөздөр чыгып турат. Ошолорду дароо сүйлөмүшкө кошуп кетишиңиз керек. Шарт түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Келиңиздер, кандай концерт болгон атат, эмне кылат экенин баарын бирге билебиз. Урматтуу мекендештерим, сүйүктүү кыргызстандыктар, менин жеке концертиме келгиле деп чакырам. Эмне үчүн силер келишиңер керек? Анткени менин концертимде биринчи жолу Кыргызстанга эч качан келбеген айылдык Бейонсе айым келет. Келгиле, силерди аябай күтөбүз. Курчак ойнойбуз чогуу. Курчактарыңарды ала келгиле. Мен да өзүмдүн курчактарымды алып келем. Saat 8'de başlalat. Saat 8'de ровно başlat. Бирок силер saat 6'ga 7'ge келергиле акырындап. Такси менен келсеңер болот, же болбосо маршрутка менен келсеңер болот. Бирок такси менен келсеңер бат эле келесиңер. Камчы. Мен кеченин концертиндин алып баруучусу Алтын Камчиев болот. Камчиев. Мен болсо концерттин алдында силерди күтүп аткан кезде момпосу же отуруп күтүп турам. Билет баасы? Билет баасы $1 деп коечу. $1. Эң арзан концерт. Калчалар. Мен аябай каймак жакшы көрөм жеген. Мындай концертке дешип жатасыз. Калчалар келиңиздер. Жидеш айымга. Албетте, эң мыкты болду. Эми келиңиздер. Кимиңиздер концерт коюп атасыздар мырзалардан? Жакында ким коёт? Кана, кимдин концертин коёлу? Ильяс мырза концерт койгум келип атат. Келиңиз. Ильяс байке.
Сизге да шарттар ошондой эле. Сиздин концертиңиз балким Жидеш айымдыкынан катыраак болуп кетип, баары сизге келет. Аншлагтын баары сизде болот. Ошон үчүн көрөрмандын баарын тартыңыз. Эки концерт бир күндө болот деп эсептейли, саат 8-де башталат деп эсептейли. Кимдин концертине агитация күчтүү болот. Баштадык. Миллион алыкрос деген ырдырдайм. Ошолордун авторун, ошолордун ачылышына келиңиздер. Тырмактарыңыздарды өстүрүп келиңиздер. Боёп. Анткени концертте аябай кооз болмокчу. Ырчылар коштойт концертибизде. Мендин деген кыргыздын мыкты ырчылары коштомокчу. Андыктан келиңиздер, мончого түшүп келиңиздер. Анткени жакшы таза жүрсөңүздөр өзүңүздөргө жакшы. Самсы жегенден кийин мага да ала келиңиздер. Мен анткени кечке чейин даярданып, курсагым ачып калышы мүмкүн. Чиркейлер чакпайт концертте, бардыгы каралган. Сетка коюлган. Конок болуп кетиңиздер. Казакстандан келген ырчы конокторубуз болмокчу. Жана ошондой эле кыргыздын ырчы коноктору болмокчу. Анткени дагы жумурткага концертке киргизбейбиз. Жумуртка менен келбеңиздер. Жумуртканы үйдө жейбиз. Дагы эмне керек болсо, байланыш телефондор жазылып турат, ошого чалып айта бересиздер. Чучук казыгарды албетте концерттен кийин үйгө барып алып, же болбосо бир тойго барып алып дагы жейбиз, буйруса. Автопатиде. Курал Чокоев катышпайт. Концерттин ардак коногу. Концерттин ардак коногу Дональд Трамп коштомокчу. Колчалар. Келиңиздер, мен чын айтканда эки тарапка тең бирдей күлдүм. Белек сенин оюңча кандай? Менин оюм боюнча эки тараптан күчтүү болду. Чындыгында азыр башымда катып отурат. Кимдин концертине барам? Ичимен бирөөгө тартып атсам дагы, мен оюмча эки команда тең бирден упайга ээ болду. Концертти жакшы өткөрүп алдык. Эми ырды кандай ырдайт экенибизди да телегөрүүчүлөргө акырын билдирип кетели. Албетте деген өзүбүздүн репертуарыбыздагы ырлардан эмес, а бул жерде атайын даярдалган ырлар бар. Мүмкүн болсо кагаздарды алабыз. Чогуу тайпабыз менен биргеликте ошол ырды жалпы телегөрүүчүлөргө сунабыз. Мынакей ардактуу телегөрүүчүлөр, эки тараптын тең өздөрүнө таандык ырлары колдоруна турат деп айтсак болот. Эми сиздерге кайсыл ыр келиптир? Песня про зайцев. Песня про зайцев. Бриллиантовая рука кинотаспанын саундтреги. Эгерде даяр болсоңуздар, албетте бул колчалар сиздер үчүн. Баштады. Кеткен нерсе. Биз тууралырдан берели сиздерге десек. Музыка! Маэстро! А нам все равно, пусть боимся мы волка и траву. Дело есть у нас, самый жуткий час, мы волшебную костью для траву. А нам все равно, пусть боимся мы волка и траву. Дело есть у нас, самый жуткий час, мы волшебную костью для траву. Бара келди. Зима в Простоквашино деген мультфильмден «Кабы не было зимы» деген. Даярбызбы? Балдар туруп ырдаса, биз жатып алып ырдайбыз. Туруп алып ырдашты, эми биз жатып алып ырдайбыз. Кеттик анда. Не было зимы в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней веселых, никогда не знали мы этих дней веселых. Не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы, 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 не петляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы, в этом нет секрета, от жары б устали мы, надоело б лето. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, хей! Мен оюмча достук чегме. Албетте. Колчалар. Тура. Азаматсыздар, азаматсыздар.
Ал эми азыр болсо эсиңиздерде болсо, биринчи раундда эки тайпа тең сүрөт тартканбыз. Сиздердин шедеврди чыныгы шедеврге айландырган Айдар мырзаны кайрадан сахнага чакырып алалы. Кол чабуулар. Айдар мырза. Айдарбек, айтыңызчы, жумуш оор болду. Же мындайча айтканда фундаментти жакшы куюп берип турган дуал көтөрүш оңойлуу болду. Келиңиз анда көрөлү. Келиңиз анда. Эң алгачкы Таанышар дегенде, экен өз эмгектерин. эң алгачкы дегенде Эң алгачкы Атарава. Атарава кимдики эле? Бул жакта, мырзалар. Нияз мырзаныкы. Кандай болуп кетти деп ойлойсуздар? Мындай кичине эле өзгөрдүбү же чоң элеби? Аябай. Аябай? Аябай эле болуппу? Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, Нияз мырза тарткан Атарава ушу деп билгиле. Жана монтаждан кичине өзгөртүп койгонбуз. Негизи оригинал ушуну тарткан. Куттуктайбыз. Бул сиздерге белек. Ал эми Назгүл эже тарткан мыкты шедевр поезд болчу. Ал кандай шедеврге айланды? Мына. Кол чабуулар. Бул белектер. белек. Рахмат. Айдар мырзага чоң Рахмат рахмат. байке, сон болуптур. Жалпы биздин телекөрүүчүлөргө айта турган кеңешибиз мынакей эгерде айымда жана мырзалар баарыңыздар саркеч кийимдер кийген жактырсаңыздар, анда ОВМ бутигине барып алсаңыздар болот. ОВМ бутиги Абдрахманова 170В. Дал ушундай достор, бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Бүгүн бизге өзгөчө музыкалык шаң кошкон Квартал тобуна дагы бир жолу кол чабуулар болсун. Андан сыгар мынакей мен тарапта отурган мырзалардан түзүлгөн командадан мынакей мүчөлөрү Ильяс Абдразаков, кол чабуулар, Нурлан Насип жана Нияз Абдразаковтар болуп кетти. Ал эми биздин эң эле күчтүү тайпада эң эле сулуу эжекелерибиз келген Айжан Газиева эжекебиз. Назгүл Токтакунова жана Жидеш Идрисова. Кол чабуулар. Жана сиздердин кызматыңыздарда болгон алып баруучуларыңыздар Белек Беркинбаев Жана Элдос Аскарбеков. Көрүшкөнчө.